Өзгөндү өзгөчөлөнткөн бул анын байыркы 10 кылым аша жашаган мунарасы туш тараптан келген зыяратчыларды суктандырып турат. Өзгөндүн дагы бир өзгөчөлүгү анын даамы дүйнөгө таркаган күрүчүндө. Ал күрүч атагы чыккан Девизира Өзгөндө гана өсөт. Күн кубатын алып, жазы жана Кара Дарыя суусу менен Девизира күрүчү жетилет. Бирок техниканы ишке салуу мүмкүн болуп калса деле өзгөндүктөр күрүч актоодо ата бабадан калган ыкмаларга таянат. Шалы талаадан жийип келген күрүчтү дыйкан кайра эле талаага жаят. Күндүгү түшөт. Күн көзү жылт этсе эле шалыны жайып, кадимки кумда сойлогон жыландай жол салып, оодарып кургатат. Шалы кургатууну жаш шалычы эс тарткандан өздөштүргөн. Шалы талаадан жийип келген күрүчтү дыйкан кайра эле талаага жаят. Күндүгү түшөт. Күн көзү жылт этсе эле шалыны жайып, кадимки кумда сойлогон жыландай жол салып, оодарып кургатат. Аралаштырып менен кылып кечебиз. Эми күн чыкканда тез-тезден кечип турбаса бул чакнап кетет. Кышта бир айда 15 күн, 20 күндө кургатабыз. Күздө бир 3 күн, 4 күндө кургайт. Этетлабын тез-тезден кечпастан турса чакнап калат бул. Дыйкандар күрүчтү негизинен табигый ыкмада кол менен желге сапырып кургатышса, ал эми күрүчтөн көбүрөөк пайда тапкан ишкерлер болсо, мындай сеткасы бар атайын каражаттарга шалыны салышып туруп, мынандай атайын кургаткычтарга салып 4 күндүн ичинде 3-4 тонна күрүчтү дүңүнөн кургатып алышат. Капка жык толуп буулган шалы заманбап кургаткычка киргизилет. 40 даража жылуулукта 4 күн аралыгында эле 2-3 тонна шалы даны куп-курук болуп чыга келет. Мынтип көп күч сарптабай эле оңой олтон кургатып алышат. 5 кило, 6 кило батат. Ушинтип салып, алып кирип ичкериге жыябыз да анан кийин. Ушу тем бар, фен ысытып берет, вентилятор бар, шамалды айдап берет да, ысык кылып. Кийин температура 42-43 чейин жогору болуш керек эмес. Ушинтип 4 сутка турат. 4 суткадан кийин бир күн муздатабыз. Кийин чыгарабыз да. Бирок мындай ыкманы күрүч кадырын билгендер тутунбайт экен. Өзгөн күрүчүнүн сырларын жакшы билген 93 жаштагы карыя жөнүндө угуп, ана кызыл айылына сапар алдык. Жасалма кургаткыч күрүч данын катырып коерун айтат көптү көргөн кары. А түгүл Өзгөндүн нукура күрүчү агурукта асырап сактап, сыдырым желге кургатат. Эргеш ата бүгүн бизге өзүнүн күрүч жасоонун дагы бир сырын ачып берди. Күрүчтү шалына ооруп келгенден кийин күрүчтүн данын мына кадимки шамалдын ыргагына сапырып олтуруп кургатарын айтты. Анткени мындай күндүн ысыгына аптапка жайып койгон болсо, күрүчтүн даны сынып, анын кардарларга өтүмдүүлүгү түшүп кетет экен. Ошондуктан ар убак эч качан эринбей мынтип күрүчтү шамалдын ыргагына кургатат. Эргеш аксакал нукура өзгөн күрүчүн көп күрүчтүн ичинен бир карашта айырып тааныйт экен. Көп капты койсо 100 каптайм. Ошонун ичинен сортовой менен агурукту ажыратып беришке жарайт. Шалы өстүрүү чоң атасынан калган өнөр. Ал өзгөн күрүчүн уузатсыз нукура табигый асырап колду актайт. Биз эми көбүнчө койдун көңүн салабыз. Жерге сейип. Анан азот салгандар бар. Азот салгандан посту жука болот. Посту жука болуп, күрүчү ничке болуп калат. Көңдүкү посту жарылып кетет, күрүч дандуу болуп. Ошон үчүн көң өтө жакшы. Өзгөндө ар жылда 1000 гектардан ашуун жерге күрүч айдалат. Бирок нукура өзгөн күрүчүн өстүргөндөр азайып баратканын адистер коңгуроо кагат. Адыйкандар күрүч эмес түшүмдүүлүктү ойлошот экен. Сортко кирген сортторубуз бар жоголбой турган. Ал эми жанагы мен айтып аткан жана чемпион деп коет. Дагы башка сорттор булар Өзбекстандан, биздин мына Сузак районунан, Араван районунан келген уруктар, булардын урожайнысы көбүрөөк экен да. Элем ошого карап атат. Экинчиси өзгөндүн күрүчүн деп
башка бир биздин ушу Кыргызстандын эле түштүктөгү райондордон келген күрүчтөр өзгөнүн күрүчүнүн атын жабынып алып базарларда сатылып, кардарлардын жанагы бул эми түсүнөн эмнесинен ажыратыш кыйын болуп калат. Анан ошону кээ бир түшүнбөйт алып атканда, анан ошол өзгөнүн күрүчү деп сатылат дагы. Мисалы үчүн Арамандын күрүчүдүр же Сузактыкыдыр же башка жактан келген. Анан ошол экинчи ошол өзгөнүн күрүчүнүн атын кичине эмне кылып коюп атат да. Сурасаңыз өзгөнүн күрүчү дейт, ал сыяктуу эле башка жактан келген күрүч. Анан дагы бир жери бул жанагы азыр эми мындайча айтканда жанагы соодагерлердин тил метинде товарный вид деп коет экен. Ошол күрүчтү дагы курутуп ак жубаздарга алып барып чыгарып атканда бир анча мынча боек кошулуп калып атат. Мына чыныгы кичи фабрика. Бир көргөндө өтө жөнөкөй, бирок иш жүзүндө татаал. Түрдүү ыкмада күрүч актайт. Байыркы өзгөндө мындай шаймандар ого эле көп. Атадан балага мурас калат. Өзүн сыйлаган шалычын үйүндө ушундай кичи фабрика же ак жубас курулган. Күрүч тактоо да оңой эмес. Бир чөйчөгүн тазалоо үчүн ошончо маңдай тер төгүлөрүн айтышат. Өзгөн шаарында көпчүлүк дыйканчылык менен шалы эгебиз. Шалынын иштери өтө татаал, кыйын. Şunday kılıp, şu yerde mандай kılıp, sokular men urdurabız şalını. Sokular men urdurup, bu yerde arçmay degenler var, arçmaylarga salabız. Andan keyin elekke salabız. Elekten keyin mандай kılıp, sokuga urdurup bunu bir tonna şalını urdura turgan bolsak, şundan 500 kilo gürüç çıkarabız. 350-400 kilo tavuklarga, mallarga jem çıkat. Jemlerini dağı top satabız bazarga. Gürüçünü dağı bazarga alып çıkıp satabız. Bunun işleri öte kıyın. Suudi жазы менен дыйканчылык кылсак, дыйканчылык шалынын ичинде жүргөндө тизде бой, тиздеден жогорураак сууду кечип жүрөбүз. Эми шалыданы ушул арчым аталган шайманга түшүп, ыпыр-сыпырынан арылып электен өтөт. Соңунда соку шайманга түшөт. Мындай сокуларда урулуп күрүч кабыгы биротоло тазаланат. Кайра элекке, кайра сокуга кайтып келет. Күрүч тазалоочу мындай сокулар эки түрдүү болот: темирден жана жыгачтан. Бирок дыйкандар көбүрөөк мындай жыгачтан жасалган сокуларды пайдаланышат. Анткени темир сокуларда тазаланган күрүчтөр анчейин деле сапаттуу тазаланбайт. Ал эми жыгач сокуларда тазаланган күрүчтөрдүн даамы да, сапаты да артык болгондуктан дыйкандар, алармандар көбүрөөк жыгач сокуларда тазаланган күрүчтөрдү баалашат. Ушундай ак жубазда шалычы күнүнө 1 тонна, күрүч бышыкчылыкта 8 тонна таза күрүч алат. Күрүч өндүрүшүндө бардык шарттар эске алынган. Электр жарыгы өчүп калган учурда мына бул суу тегирмени жардамга келип, суунун шарпы менен айланып, анын күчү барып сокуларды ишке салат дагы шалы тазалоо иши токтобой өндүрүш ыргагы улантыла берет. Мына ошентип биз байыркы Өзгөндүн базарына да келип жеттик. Бул жерде эмне көп? Күрүч көп. Мына ушул күрүчтүн дандарында эле анын түрлөрү да көп. Чемпион, кара кылтырык, лазер жана башка. Бирок бул жерде Өзгөндүн бардык эле сатылып жаткан күрүчтөрү баякы Өзгөндүн нукура, агурук күрүчү сыңары күрүчтөр. Алардын ичинен сапатын аныктоо үчүн биз мынтип алаканга күрүчтү алып туруп, аны алаканыбызда ушалап, андан кийин чаңын үйлөп туруп, көргөндө ичинде бир кызыл сызыкча болсо, ошол атактуу Өзгөндүн күрүчү болуп чыга келет. Базарда күрүч саткан Сапарбай мырза Өзгөндө өсүп, Өзгөн күрүчүнөн баар тапканга сыймыктанат. Ошо Өзгөн күрүчүгө сатканыма мен ыраазымын. Ошо сыймыктанабыз. Күрүчтү алган менен көпчүлүк үйүндө эмес, чайканада палоосун жегенге куштар. Анткен менен Өзгөндө шалычыларда эле атактуу аспозчулардын династиясы көп. Алардын бири Маруфчан ашпозчу элдик каналга атасынан калган палоо жасоо сырын ачты. Алгач казанга койдун куйругу салынат да таттуу жыза алынат. Бул дене келбетин сактагандар үчүн эмес, чыныгы чайхана палоосун сүйгөндөр үчүн. Палоону жасоонун дагы бир өзгөчө сыры барбы? Бар, өзгө.
Сиздин өзүңүздүн ыкмаңыз, палоону жасоонун ыкмасы кандай сиз? Муну сыры шундaki, мына азыр мына бир şeyde bir siri var. Mına may tayyor bo'lib qoldi hozir. Shunda ayla barcha piyozni kuydirib olishga harakat qilish kerak. Nimaga? Piyoz kuyib qolgandan keyin oshdan qandaydir bir dam kelib qoladi. Айтмакчы, палоо бышканча анын курамындагы күрүчтүн тарыхынан айта кетели. Уламыштарда бир кездерде бул чөлкөмдө кытайлар жашап, күрүч айдап тиричилик өткөргөн дешет. Кийин кытайлар кетип, ал эми күрүч өстүрүү маданияты кала берген. Өзгөн күрүчүн Александр Македонский да баалаганы айтылып жүрөт. Бул пловтун палоо дейли. Bunun tüpkürü öte bayırdan gelgen tamakka giret. Bul negizinen tigice bul uluttuku devesden ele. Jalp oşol gürüç östürülgen çölkömdörde ayrıkça mına daryanın nuktarında bizde alatırgan bolsak mına tar susu, jazı susunun jeginde Kara darya, Sır darya dep orta jeg alatırgan bolsak. Uşunun jeyeklerinde jaygaşkan çölkömdörde gürüçkö baylanышкан ошол палоо сыяктуу тамактар жасалып келген. Анан кийинчерээк муну Александр Македонский келгенде жалпылап, негиздеп, жаңылап, анан кийин жасап туруп өзү колу менен. Буга анан кийин поло деген ат койгон. Ошондон улам болсо керек, кыргыздарга азырга чейин пало деп айтат. Ушалык даамдуу, жыткы сезип жатамын. Буйруса биздин пало аябай таттуу болушу мүмкүн. Ana qozonning tuyunda tegiz mayda qaynab atgan bo'lsa, значит, buni to'g'ri biladi, tuzi to'g'ri. Hali katta qaynab qolsa, aning tuzi уже ko'rinadi. Азырына көрөйүнчү кана. Айтканыңыз туп-туура тузу, дамдуу, тегиз экен. Мезгилде жетип келди, биздин палоо даяр болду. Мына жыты буркурап таркап жатат. Рахмат, мына өзгөндүн суусуна, өзгөн күрүчүнө, өзгөн жергесинде даярдалган палоо мына табакка салып даяр болду. Муну атайын бул жерде иштеген кыздар өзүнүн маданияты менен дасторконго тартуулашат. Дасторкондо өзгөн палоосу таш табактарга салынып, аны өз салты менен тартуулоо жана кол менен жөө маданияты унутулуп баратканын гурман эске салды. Сезүү болуш керек болсо керек, анан бул атайын чоподон жасалган чоң калың табактарга жасалып, коюлуп, ал деген ысытылып алдын ала. Анан палоо мындай чогу салынып келип туруп, анан үстүнкү улам муздап бараткан бетинен сыдырып алып өзүңө керектүүсүнчө алып отуруп, бул улам муздаган бөлүгү бети желип отуруп, палоо ысык боюнча түйүнө чейин сакталып калат дегендик да. Өзгөн күрүчүн изилдеп жүрүп мени таң калтырганы, күрүч сууда өсүп, казанда да сууда кайнап, аны жеген соңда суу саткан өзгөчөлүгүндө жана чүйгүн даамында болду. Чайканадан бата берип туруп баратып, аспозчуга ыраазычылык жолдоп, дасторконунан береке кетпесин деп тиледик. Миң уккандан бир көргөн демекчи, өзгөнгө келип, палоосунан өзүңүз татып кетиңиз. Негизинен табигый жол менен колдо кургатып жүдөп ана кызылдык Kimlermi? Oşa dikantçılıklar ben şurada şu bir geçti işkileriz de. Эми күрүч кылышып деген экенде мени. Ова, өтө татар кыйын. Gelingizler gürüç alыңızlar, жақсы gürüçler var. Siz de aytın. Gelingizler buna gürüçlerin ең таза сортларынан алыңызlar. Siz de aytın. Arzan. Buna gelingizler gürüçler, arzan gürüçler, 100'den, 110'dan alыңızlar. 5 kilo ver, 5 kilo.